урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу биздин президентибиз жана урматтуу Акылбек Жапаров, Талас элинин, Талас ушу мыкты ишкерлердин атынан, Таластык чакан ишкерлердин атынан ушундай биз сиздерге түздөн-түз видео обращение кылалы деп ушундай ишкерлердин баардыгы чогулуп ушундай чечимге келдик. Бүгүнкү күнгө чейин биз губернаторго кайрылуу жасаганбыз, депутаттарыбызга кайрылуу жасаганбыз. Эч кандай таянак чыкпаган себептен биз ушундай түздөн-түз Садыр Жапаров ушул биздин президентибиз деп сизге түздөн-түз кайрылып атыр. Ушул кайрылганыбыздын себеби ушу ККМ маселе боюнча, ушу налогтордун бизге болгон мамилеси боюнча, ушу ККМди бизге кандайдыр бир отмена кылып, патенттин негизинде эле калуусу боюнча калтырып бериңиздерди биз сиз экөөңүздөрдөн суранат элек. Анткени ККМдин болгон себеби кесепетинен кандайдыр бир тарапайым элге түздөн-түз кымбатчылык алып келип жатат да. Ушул ишкерлер аркылуу, ушу бизнесмендер аркылуу, кафелер аркылуу түздөн-түз ККМ аркылуу өтө кымбатчылык алып келет. Жөнөкөй эле пример алып көрөлү. Un. Таласта мисалы үчүн un 2000 сом турат. ККМ аппаратын кошуп сата турган болсо, мамлекет биринчи өзүнүн 80 сом акчасын кошот. ККМ аркылуу 4%. Андан кийин ишкер 50 сом кошот. Ишкер 50 сомдон мисалы үчүн ошо менен 80 сом аябай кымбатчылык алып келип, кирген товарлар аябай эле кымбатчылык алып келип атыр да. Андан тышкары дагы бизге кафелер бар. Аларга да 8% коюп койгон. Буларга да аябай өтө оор, өтө кымбатчылык алып келип жатыр да. Ушуну ККМди мисалы үчүн бүткүл область боюнча да бүгүнкү күндө деле, азыр деле бүткүл регион боюнча ушул ККМ боюнча аябай каршылыктар көп болуп атыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздерге кайрылат элек. Элдин азабын, элдин көйгөйүн чече турган сиздерсиздер. Ушуну бир кандайдыр бир жеңилдик менен, ушу патенттин негизинде эле калтырып бериңиздерди аябай биз суранат элек. Ушундай ишкерлердин атынан кайрылуу. Биз ККМге каршыбыз. Биз ККМге каршыбыз. Эрде Таластын жөнөкөй кишилер чогулган жок, баардыгы жеке ишкер. Булардын дагы уу кош керек. Мен лично өзүмөн проблема унун баасы да. Мына бүгүнкү күндө уже 2000ден жогорулады. Жакшы ундар 2300 сомдон болуп атат. Аны мен нан бышырып, элге таратканда элге аябай эле оор болот. Күнүгө бир 2 нан алыш үчүн эле 60 сом жөн эле кетип атат. Бул да чоң маселе. Анан ошол мурун антимонополия иштегенде не только эле жеке ишкерлерди текшер эмес, алардын көйгөйүн угуп, эмне үчүн ун кымбаттап атат депчи. Азыр поставщик, ундун поставщиктери ошол мукомольный комбинаттардан угуп атам. Россиядан ун келгенге даяр экен. Бирок бул внешний политиканын аягынан ун кирбей атат бизгечи. Аны эми силер чечесиңер. Ошону чечип берсеңер, ун бизге удай арзан келсе, ун арзан болот. Ун арзан болгондон кийин калган жагын чуть легче болот да. Ошондой бир чечип берсеңер. Мен өзүм ун жасабайм, бирок нан жасайм. Ошо ун жасагандардын көйгөйү ошол. Казакстандан, Россиядан арзан будай келбей атат. Арзан келгенден кийин биз элге дагы жеңилирээк болот да. Рахмат. Мен да ККМге каршымын. ГСМчи, ГСМ. ГСМден да сөз чыгат. Сак сөз. 5 счет фактуры иштесек жакшы болот эле, ошондо айта кетсек болот. Анан проверяющий налоговый инспекциялар аябай көбөйүп атат. Жумасына бир 2-3 жол. Негизи они в год они должны были 12 раз проверять. Бир канча 3-4 ай болду, ошодон бери канча жолу келип текшеришти. Мисалы, биздикин бир 5-6 жолу текшеришти го дейм, если я не ошибаюсь. Они даже не предупреждают, что, оказывается, булар текшергенде
китепке да жазып, ал ошондо китебиңер барбы, кайсы жерден алат, ушундай нерселер бизге информация беришпейт. Мисалычы, мы даже не знали буну, башка бир жерден информацияларды алабыз да, чогултабыз. Ошол дагы эмне маселе? Автор боюнча налогиктер келип алып бизгечи иштеп атсак, Кудай буйрса, биз ушу ишкерлердин бардыгы эле мамлекетке налог төкпөйбүз. Кандайдыр бир ушу жактын жеңилдиктерин ойлоп берсе, налогтор келип алып эле ойбой эле таласта налогтор кээ бир ишкерлерге штраф салып кетип атыр. Жаңы магазиндер мисалы үчүн иштеп жатат, ошолорго да кандайдыр бир жеңилдиктер кылбай туруп эле, акылдашпай туруп текшерүүлөр болуп атыр. Мыйзамсыз да бунун бардыгычы. Ишкерлерге сиз өзүңүздүн бир сөзүңүз бар, айткан. Ишкерлерди колдош керек, ишкерлерге жардам бериш керек, ишкерлерге кандайдыр бир пайыздарды, арзан пайыздагы кредиттерди бериш керек деп айткан сөзүңүздөр бар. Жок, азыр бүгүнкү күндө наоборот болуп атыр да. Ишкерлерди кордобастар, ишкерлерди талкалабастар. Минтип отурсак, биздин Кыргызстан кантип өнүгөт мисалы үчүн? Эч кандай өнүгүү жок. Мисалы үчүн өзүстө ушул жерде ишкерлердин баарынын алдында, кол алдында балдар иштейт, урушук балдар иштейт. Ошол балдарды бизге, мисалы үчүн иштеген балдарга кандайдыр биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акча төлөп 15 000 сом айлык кылып иштетип атырык. Ал жок да. Ага дагы өзү иштеген адамга биз налог, биз айлык берип атсак, аларга биз патент бериш керекпиз. Эмненин негизинде биз 1150 сом патент бериш керекпиз. Же мамлекеттик ишкер болбосо, же мамлекет ага 15 000 сом айлык төлөп берсин. Мен да иштесин, мен 1150 сом патент төлөп берейин. Ал түшүнүксүз да. Ушундайлар, көйгөйлөр өтө көп нерсе. Налогтогулар аябай мындай өтө көп власть берип койду да. Капа кылбаңыз да. 16 жанагы текшерүүчүлөрдү дагы элдин көйгөйүн угуп атасыздар, ушунча эл чогулуп атат бүгүн ККМге каршыбыз деп. Ошо биз ККМге барып каршыбыз, себеп дегенде азыр биздин эл буга даяр эмес. Жаңыдан жакырчылыкка чыгып атсак, сиздер кайра жакырчылыкка киргизип атасыздар биздичи. Урматтуу президент, ушуну сиз оюңузга алып койсоңуз, сизден суранабыз. Биз ККМге каршыбыз. Ошо эл жаңыдан өзүнөн өзү бутунан туруп жакырчылыктан чыгып атабыз да. Анан мен айтар оюм ошол, жеке оюм. Да сүйлөй тургандар болсо сүйлөсүн.